Урматтуу кыргыз элим, былтыр шайлоо адилетсиз өтүп, революция болгон. Себеби бул президент калыс болуп эч кандай шайлоо процессине киришпеш керек да. Бул добуштарды оппозициялуу, позициялуу мындай туура эсептесе революция болбойт эле. Эгер президент калыс болуп, ким өссүн деп калыс болсо, азыр Сооронбай Жээнбеков дагы эле президенттик такта отурат эле да. Мына шайлоодо бул добуштарды эсептөө процессинде мына ишенбөөчүлүк пайда болот. Мисалы, бийлик эмне көп голос алып кетти, бул эмне аз голос алып келди. Бул революциянын себеби да ушу баягы туура эмес эсептөөдөн болуп атат да. Мына Африка өлкөлөрүндө көрүп калдым бир видеону. Талапкер турат экен да, мына катар тизилип турат экен. Анын аркасында ким аны шайласа тизиле берет экен. Ошо талапкердин аркасында. Анан кийин баягы шайлоо бүткөндөн кийин кимдин аркасында канча адам болсо эсептейт экен, бул өттү дейт экен. Бул аябай туура метод экен деп ойлоп койдум да мен дагычы. Мына азыр шайлоо комиссиясында мына ишенбейт көбүчү. Мисалы, манча партия бул кандай голос алып калды десе ишенбей турган. Былтыр да ушуну себебине революция болгон. Ошон үчүн мен мына жаңы методду ойлоп таптым, Суркеев метод деп койдум. Мисалы, ар бир партия өзүнүн шайлоо округу боюнча, мисалы 12.05 боюнча номер болсо, ар бир WhatsApp группа ачып, ким мага добуш берди деп туруп өзүнчө эсептеш керек да. Мисалы, бир партияга голос берди, ошо WhatsApp группага жөнөтүш керек. Мен бул партияга голос бердим. Аны эсептеп, баягы WhatsApp группа боюнча баягы партиянын өзүнүн добушун эсептеп алат. Эки жолу эсептелип алат да. Мына шайлоо комиссиясы эсептейт голосту. Баягы партия дагы өзүнчө эсептейт да. Экөө дал келсе, бул чындык болот. Ошон үчүн жаңы методду ойлонуп көрсөңүздөр, мына бул аябай жакшы метод деп ойлойм да. Эч ким наразы болбойт, эч кимге дегендей.